Tüpten çıkıp yol menen, tümendegen kol menen, tüptü kırgız kalın jurt, dürkürödü yol menen, kүйgön ottoy күркүрөп, күнгө бойлоп дүркүрөп, тууну туугаң урдуруп, чаңдобого бурдуруп, аргымак аттар алкылдап, алтындан калкан жаркылдап, айкөл маннас кабылан, астын баштап шартылдап, кол баштаган бакаган, жол баштаган кыргылчал, кылкылдаган калың кол, жолгоң азыр киргенде, көргөн адам таңданып, мын ошондо карачы, канаттуу учуп чыркырап, асманды көздөй быркырап, тоону көздөй сызыптыр, коноруна жер таппай, жол боюнда илбесин, көктү көрөй учуптур, мын ошондо береки, айкөл маннас кабылан, ала белге келгенде, үрбү чыгып жолунан, 150 миң кол менен, үрбү кетти бөлүнүп, алдынан чыгып көрүнүп, мында коюңуз, Акун бешим пашанын кабарынан болуңуз, Акун бешим каныңыз, айбат кылып камынып, турган экен чамынып, Акун бешиң пашаңыз, ошо күндө карачы, сары кыяр калдайды, бооң деген аярды, барын бирде чакыртып, оргоганга баргын деп, кеймин шадаң ардайды, мын ошондо камын деп, оргоганга баргын деп, жолдош болуп тургун деп, кыргыз келсе кыйгатып, акырып найза сунгун деп, кылкылдаган кол берди, 700 миң кол болуп, жерге сыйбай мол болуп, бары каптап барыптыр, оргогандын жанында, оңолбогон иш болуп, оодарылып калыптыр, Эрман аска туш болуп, атаңдын көрү калың журт, кыйрап жерген өлүптүр, көрбөгөндү көрүптүр, айкөл маннас батырга, кез болгондун бар өлүп, чабышканда жан өлүп, кылкылдаган кан өлүп, мын ошону көргөндө, көңүлү түрдү бөлүнүп, аяр менен кутулуп, баягы сары калдай аяры, көсөлдөгөн балбаны, көргөн менен билгенин, Акун шанын алдына, азыр жетип айтканы, аяр менен кутулуп, өлгөнүнөн калганы, азыр качып барганы, ошолордун артынан, көрсө көңүл бөлүнүп, кол бутунан айрылып, кокуй болуп кайгырып, ыйлаганы мындан көп, аманат жанын ал күнү, кыйнаганы мындан көп, аттонунан айрылып, өзү барды кайбирөө, мурунунан айрылып, көзү барды кайбирөө, жакынынан айрылып, боздоп барды кайбирөө, өлгөндөрдүн аты деп, мындан азыр атты деп, ошондо коштоп барды кайбирөө, мын ошону көргөндө, Акун бешим пашаңыз, ошо күндө кеп сурайт, бурут деген улуу журт, кыйын бекен деп сурайт, көргөнүң айткын деп сурайт, мын ошондо баягы, көрүп келген калдайы, көсөл батыр аяры, бары туруп буркурап, айтып турду зыркырап, эбин чагын журт күтүп, эл көрө элек экенбиз, арабыздан бул ишти өткөрө элек экенбиз, өпкө чайкап өт алган эр көрө элек экенбиз, атаңдын көрүүнүнө атарытып алыстан жол көрө элек экенбиз, ата канат кудүйнө жөтүманда каптаган кара жерди таптаган жоо көрө элек экенбиз, ала мөңгү тоо ашып тоо көрө элек экенбиз, кыргыз деген улуу журт кол көрө элек экенбиз, башыбыздан ар ишти өткөрө элек экенбиз, өзөн бойлой күркүрөп өрткөрө элек экенбиз, атаңдын көрүү дүйнө ат минбеген пил минген дөгөр элек эткенбиз, башыбыздан ар ишти өткөрө элек экенбиз, атаңдын көрүү дүйнө кыргыз менен чабышып
тартышып кыргын таап калдык деп азапты жаман тарттык деп ушул турган кыргыз журт келебин деп ойлоймун сазайыңды колуңа беребин деп ойлоймун атаңның көрүң акынша ушул күндө кыргыздар алеңгир жасыр жеме кереби деп ойлоймун сакал менен бурутту эми тереби деп аң ойлоймун култаңдын кеби төп экен куруп калган дүнүйө биздин көрөлегиңа көп экен кыргыз деген улуу журт көңүлдөн эле кетпес ай элеккен деп ошентип сайрады кара тилиң кайра мунуккандаң акынша эки көзүң алайып туруп калды шалдайып көп ойлонуп бир кезек ордунан туруп тил безеп калың элге кеп айтат мына мындай деп айтат айланайын калың журт тулпар минип туу баштап турушканда көрөбүз аркы терки турушуп айкырып найза сунушуп урушканда көрөбүз атаңдын көрү кыргызга кара жак айбалта чабышканда көрөбүз алтын жак айбалта ошону жабышканда көрөбүз ушул турган кыргызга көп эле болсоң өлөрбүз өмдөп кыргыз кол келсе өзөн бойлоп өрт келсе телегей тең болсо кыйын чыккан эр болсо кызыл канга батышып кыл чайбастан чабышып ушул жерден өлөлү башка салса бир кудай баарысын эле мындана көрөлү деп ошентип акынша карданып бакырып балбандарын чакырып жамырамында тез келсин жарактуусун текшерсин атаңдын көрү жамыра эми байкап караса ургуганга калың кол ооп бары бар деле ойрон таап калыптыр Алтайдан чыгып бир кыргыз терс майодо текестин терисин сыйрып алыптыр жоболоңду салыптыр кез болгондун баарысы таладан өлүп калыптыр Манас деген эр экен тыйын чыккан шер экен телегей тең экен ушул турган Манаска эми байкап карасам кылкылдаган кол берип оргогандын жанында Айкөл Манас батырга чоң урушту салгын деп кылкылдаган кол бердим жер жайнаган мол бердим ошолордун баарысы кыргын таап калыптыр өлгөнүнөн калганы өчкөнүнөн тамганы азыр келип түштү деп барганынан өкүнүп барсы келдиң өкүрүп Манас кыйын эр экен телегей тең экен ойлонбосок болбос деп ушул турган эр Манас оңдурбаска жолбош деп ошо күндөн акынша алакандай кат жазып катчыга катын жаздырып кандык мөрүн бастырып кылкылдаган калың кол баарын жыйнап алыптыр ордосундан ошондо 30 000 колду бактырып кернесунай тартырып барабанын кактырып балбандарын чакырып камыган экен акынша арыстандай бул күндө чамыган экен акынша эми байкап караса акыншаны карасаң карданып бакырып Шамыңшаны чакырып атаңдын көрү Шамыңша кыйын тууган эр элең телегейиң тең элең Шамыңша деген балбасың кез болгондун баарысын акыр заман салгансың чабышып келген душманды кара жерге жыккансың башын жерге тыккансың кыйын тууган эр элең ушул күндө бир эки бооң деген аярды кызыл суудан алгайсың ала берге баргайсың андан кийин Манастын жалгыз аттын чулама ала белдин боюнан Манасты тосуп алгын деп ошол жерден Шамыңша айкырым найза сунгун деп өрт өчкөндө кылгын деп ушул турган Манасты так төбөдөн баскын деп колуңан келсең Шамыңша башың келип байланып тартуу кылып келгин деп айтканымды билгин деп ушул турган бир эки тулпар атың мингин деп атаңдын көрү кудүйнө Шамыңшага кеп айтып мына мындай деп айтып айланайын Шамыңша ушул жолго баргайсың кароол кылып турасың атаңдын көрү кудүйнө бурут деген улуу журт өткөрбөйсең бурутту айлыңы чаап курутту ушул күндө карачы эрлериңдин баарысын сайлап барын улутту деп ошондо Шамыңшага кеп айтып акын Бешимбек айтып ордосундан алыптыр баягы Тугалык деген балбанды айланайын Тугалык ордону мында кайтарып
азыр бирге туралык 30 миңдей кол алып сакчысын сандан көп кароолчусун андан көп эми байкап караса азыр келди тугалык буга кимдер чыга алат ушу турган тыгалак кыйын нерлерди алдына салып кубалап чоң урушту салды эле дебошенти вакунша аны жолго салыптыр муну ошондо самыңша азыр жолго барганда ошо күндө баякы 16 миң кол менен жер жайнаган зор менен самыңша жолго кириптир айткан сөзүн билиптир акын бешим канынын буйругуна туруптур айкырым найза сунсам деп айкөл манас батырдын алдынан тосуп чыксам деп ала белге барсам деп таргап чыгай өзөндөн таш кулатып маннаска өлдүм кылып салсам деп муну ойлонуп самыңша 16 миң кол менен жер жайнаган зор менен азыр жөнөп калды эле көрсө көңүл бөлүнүп самыңшадай кайран эр орто жолго келгенде кызыл сууда бооң деген аярды кыран тууган калдайды аны да 2 миңче кол менен 18 миң кол болуп аны жолдон алганы ээрчитип жолго салганы ала белдин белине ошондо эле тосуа барганы муну мындай таштайын айкөл манас батырдын ошондо баянынан баштайын айкөл манас кабулан жанындагы 40 чору 1 миңге татыган кыйын тууган эр эле 40 чоронун ичинде үзөктөй калпак эр суту телегей тең суту ырамандын ырчулу аргынгандын ажыбай айкырым найза сунчусу бир өзүнчө бөлүнүп бер жагына көз салса 40тын башы кыргыл 40ында көпкөн жинди чал бул да жүрдү кол менен 150 миң кол менен кылкылдаган мол менен анын артын караса көрсө көңүл бөлүнүп көгүрап пистон кийген көк аласындын ат минген ак балтанын чубагы арстандын бери бул дагы алда жүрдү жол менен мунун артын караса кылкылдаган калың кол азыр жөнөп жол салып бозала желек туу болуп бой бойлогон чуу болуп ага саба туу болуп айгайлаган чуу болуп муну ошондо эр манас орто жолго келгенде таргап чыгай өзөндө азыр жакын келгенде 9 тоонун тому деп айкөл манас ойлонуп кароолсуз кантип болбой койсун деп айкөл манас кооптонуп ошол жерге келгенде аттын оозун бурду эле ошондо билгениндей турду эле атаңдын көрү куу дүйнө бер жагына караса самыша менен баякы сары кыяр калдайы аярлары барыптыр бооң деген аяры абайлап көзүн салыптыр айкөл манас батырдын азыр көрүп алыптыр ала тоодой барбаган ат үстүндө дардаган сөлөкөтүн көргөндө күн тийгендей баякы берекесин көргөндө ай тутулуп калгандай көлөкөсүн көргөндө богуна сөгүп болкулдап эт жүрөгү солкулдап эр манасты караса кара чаар кабылан капталында чамынып чолок көк жаларыстан жандай салып камынып ал кара куш үстүндөн айланып учуп алыптыр арбай табутту салыптыр эр манасты көргөндө карына чыдабай ошо күндө баякы бооң деген аяры аттай улап кала жаздады жанындагы самыңша эр манасты көргөндө сүрүн көрүп алыптыр алдын сала бергенде ажыдардай күркүрөп түрүн көрүп алыптыр эр манасты караса бир караса бир киши бир караса 1000 киши муну ошону көргөндө көңүлү чочуп алыптыр атаң көрүп самыңча 2 колу калтырап ат үстүндө түгөңгүр эби келбей 2 кол 2 буту салдырап 2 көзү жалдырап муну бошоп калтырап көңүлү түрдү сөгүлүп эр манасты көргөндө 60 сана 1000 мүшкүл айланып башка көрүнүп муну ошондо баякы көңүл түрдү сөгүлсө муну ошондо самыңчаң аттын оозун буруптур каптагым деп бакырып мөндү деп мөндүлөгөн кандай кеп
жабу деп жабу деген кандай кеп мына ошондо барысы жабылышып калышты. Эрманастай батырга качырым найза салышты. 18 миң калың кол айкырып кирип барганда чоң урушту салганда мына ошону көргөндө кыргыз карап турабы кыйын сынган Кытайга качырып уруп салыптыр. Айбалта жандан чечишип аманат жандан кечишип садактуу садак атышып мына ошондо карачы милтейлерин чоктошуп мылтыктарын октошуп күркүрөтүп атышып мына ошону көргөндө чаң обого бурулуп кылкылдаган калың кол бири-биринен урунуп аккан селдей бурулуп чоң урушту салганда мына ошондо карачы акылынан шамыңша айрылгандай болуптур. Арты көздөй ошондо кайрылгандай болуптур. Калың аскер ал жерге таштагандай болуптур. Атаңдын көрү шамыңша эр белдей белестиң ашып алып ошондо качкан эле калган кез экен. Айкөл Манас кабылдан толкуп келген Кытайды тоун бузуп өттеми койго бөр тийгендей кызылганын агызып кылчайбастан салышып чоң урушту салдеми кылкылдаган Кытайга айкырым найза сундурду. Муну ошондо Манастын айкырык кулак тундурду. Муну көргөн Кытайдын бокуна сөөгү болкулдап туз-туз жакка чачылып койго мөрү тийгендей орто жериң ачылып муну ошондо кыргыздар так төбөдөн бастеми ала билдин боюнан быт-чыт кылып сүрдеми так төбөдөн тийдеми Айбалта жандан кечишип чокмор менен коюшуп так төбөнүн оюшуп чоң урушту салганда ошо күндө шамыңша калың колун кыйратып чымын жанын чыркырап азыр жетип ыйлашып ошондо акын бешим канына азыр жетип барыптыр. Мындай кебин салыптыр. Атаңдын көрүң акынша деп ошондо баягы акыншанын алдына азыр жетип келип айтат Керкөл ата боюнан талды суунун оюнан кылкылдаган кол көрүп жер жайнаган мол көрүп Эрманасты көргөндө дүйнөдө мындай көрбөгөм. Атаңдын көрүң Эрманас алдын сала бергенде ажыдардын түрү бар. Артын сала бергенде 6000 эрдин сүрү бар. Кыйын тууган эр экен телеге тең экен. Эрманасты карасам алдындагы буданы желгенине жел жетпейт. Үстүндөгү Манаска алышкан менен ал жетпейт. Эрманасты көргөндө бокуна сөөгүн болкулдап качып эле келдим асол кулдабы кароолуңа бардым деп кылкылдаган калың кол каза таап калдык деп кордук көрүп алдык деп кайра качып салдык деп атаңдын көрү акынча кылкылдаган калың кол Эрманаска чаптырдым элимдин баарын аздырдым туз-туз жакка качтырдым анын жайын айтууга анан сизге бастырдым атаган ат кудүйнө кыргыз деген эл экен кылымды бузган шер экен телеге тең экен Эрманасты көргөндө көңүл жаман бөлүндү деп ошондо баягы көзүн жашы төгүлүп акын бешим канына айтып туруп ыйлады. Ошондо аманат жанын кыйнады. Муну көргөн баягы акын бешим каныңыз көңүлү бөлүнүп бокуна сөөгү болкулдап атаган ат кудүйнө алаңгыча болгон жок. 50-60 карысы жашы менен барысы азыр жетип келиптир. Кызылалаган болуп караламан чаң болуп өлгөнүнөн калганы өчкөнүнөн тамганы шамыңшанын артынан акын бешим алдына азыр жетип барганы өкүрүп ыйлап кеп айтат мына мындай деп айтат атаган ат кудүйнө калың аскер бардык деп каза таап калдык деп ушу турган Манаска айкырып уруш салдык деп ошол жерден өлдүк деп көрбөгөндү көрдүк деп Айкөл Манас батырга барганынын барысы башы көзүң айрылып капаланып кайгырып канатынан кайрылып үшү кетип үшкүрүп кейпи кетип кейишип кыргыз менен челишип көрбөгөндү көрүшүп атаңдын көрү дүнүйө тирүүлө жаның өлүшүп ушул жерге келиптир келгенин батыр көрүптүр көргөн жерден акын бешим каныңыз эс таба албай туруптур муну ошондо баягы добулбасын туруптур барабанын кактырды балбандарын чакырып кернесун
жолундай тарттырып, мына ошондо баягы кылкылдаган калың кол барын жыйнап алыптыр. Эми муну караңыз, акын бешим каныңыз, эми байкап караңыз. 45 жылга жык толгон хандык турган башкарып, карданып ошо күн турган экен чамынып. Кыргыз менен челишем, көп эле болсо көрүшөм, ажал жетсең өлүшөм, кызыл канды төгүшөм, ач бөрүдө жулушам, айкырым найза сунушам, ушул турган бурутка, бурут деген журутка чоң урушту салышам, деп ошондо карачы Алтайтынбай чабышам, деп ошондо акын бешим каныңыз, кылкылдаган калың кол барын жыйнап алыптыр. Муну ошондо береки Орол деген тоо экен, тегереги чебекен, ичин карап олтурсаң кылкылдаган эл экен. Орол деген тоо экен, муну ошондо береки тоо түгөнүп чөл болгон, чөл түгөнүп бел болгон, ошолордун барысы кыта калмак эл болгон, кылкылдаган сел болгон, баары каптап келиптир. Муну ошондо акын бешим каныңыз 3 ай 14 күн болуп, уруштун камын жегени, кыйын эллердин чогултуп баары келгени. Муну ошондо бул жерде караан турган тургалак баары бирде кеңешип, кимдер буга чыга алат деп ошондо баягы кылкылдаган калың кол баарын жыйнап алыптыр. Айкөл Манас батырга алдынан тосуп бармакка майданга чыгып алыптыр. Муну ошондо караса, жердин жүзү көрүнбөй, чаң асманга бөлүнбөй, асаба туудан бөлүнбөй, айдын жүзү көрүнбөй, кылкылдаган калың кол туну туган урдуруп, чаңды бого бурдуруп, асман ачык жери бир көк, жерден бир тал көрүнбөйт. Муну ошондо көп Кытай кайнап келген кез экен, кылкылдаган калың кол жайнап келген кез экен. Муну ошону көргөндө атаңдын көрүң Эрманас, кылкылдаган калың кол жайнап чыгып келгенде, Эрманасты көргөндө карданып бакырып, азыр чыкты тургалак, сары куйрук жалы бар. Муну ошондо береки куюндан бүткөн жаны бар, тулпар атын миниптир, азыр жолго кириптир. Карданып бакырып, алдынан калкан жамынып, зоот кыяк барысы турган экен салынып, карданып чамынып, майданга чыгып калганда Эрманастын колунан Абдулла деген балбаны айкырып уруп салганы, адагы майданга чыгып барганы, экөө бирдей беттешип, айкырым найза сунушуп, аркы терге турушуп, аянбастан урушуп, калмак эр кашына, как жүрөктүн башына айкырым найза салганда. Муну ошондо караса, атаңдын көрүү дүйнө найза кетип быркырап, ошондо кылыч менен чабышып, былчылдашып салышып, Айбалта жандан кечишип, Аманат жандан кечишип, былчылдашып урушту, аркы терге турушту, күн көргөн мындай жумушту. Муну ошондо экишер бак электен далышты, балбанчасынан салышты, так төбөдөн коюшту, так төбөдөн алышты, аянбастан чалышты, ат бөрүдө жулушту, аянбастан урушту. Муну ошону көргөндө калың элдин барысы кандай бүтө тарты деп аянбастан карады. Алаңгыча болгон жок Абдулла деген батырың мына минтип жарады. Тугалак менен экөөбү үзбөй турушуп, аянбастан урушуп, күн кылкылдап батыптыр. Муну ошондо баягы элдин алды жатыптыр. Чабышып жаткан эки эр эки колго кайтыптыр. Таң аразда жылдыз батканда, таң агарып атканда, супа садак салганда. Муну ошондо карачы кайнап жаткан Кытайдан Жамыра деген балбаны ортого чыгып алганы. Жамыраны караса карданып чамынса, аркасындан өрүлгөн торагырдын жалындай ортого чыгып күркүрөп, көрсө көңүл бөлүнөт. Муну көргөн калайык эми кандай туралык деп ошентип турганда, Айдаркандын ери көкчө, Айбаты журттан бөлөкчө, алдындагы бууданды атка камчы салганы, майданга кирип барганы, былчылдашып урушуп, аркы терге турушуп. Муну ошондо Кытайга аянбастан чабышып, муну ошентип турганда калың колдун баарысы эки жактан каптады. Аккан селде калың кол аламан уруп салганы,
30 миңче калың кол оңой уруштурабы айкырын найза сунушту чаң обого бурушту мына ошондо Ерманас орто жерин бир өзү оюп калган кез экен тегерегин кырк чоро союп калган кез экен мына ошондо баякы тумшугу жок акынша туу түбүндө туруптур Айкөл Манас кабылдан кайнап жаткан Кытайга айкырын найза сунуптур мына ошондо Ерманас алдындагы Аккулла желгенине жел жетпейт басканына мал жетпейт аянбастан мал эле кулагында шамы бар куйундан бүткөн жаны бар Аккуллага камчы уруп карасаңга катыра каарданып бакырып камчы тийип калганда алдындагы Аккулла аккан селдей гургурап ошо турган Кытайга аянбай кирип барганда тоо көчкөндө дүркүрөп күндөй болуп күркүрөп Айкөл Манас кабылдан орто жерин бир өзү оюп калып келди эле кыйнап жаткан Кытайды союп келип берди эле мына ошондо баякы Акын Бешим каныңыз каарданып күркүрөп туу түбүндө туруптур Айкөл Манас кабылдан Акын Бешим канына азыр жетип бар деми айкырыкты сал деми шилтегенде мүрт кеткен ташты чапса баш кескен белге чапса баш кескен мына ошондо баякы колундагы Зулпукор урустуу күндөн кузарган караңгы түндө кызарган Зулпукорду колго алып кайнап жаткан Кытайдан аралап кирип баякы Акын Бешим канына азыр жетип барганда башын кезип кетти эле томолонуп кайран баш ошол жерге түшкөндө мына ошону көргөндө калктын баары чуулады Кытайдын баары ыйлады аманат жанын кыйнады томолонуп кайран баш кара жерге түшкөндө туйлап кетип кайран жан жанар тоодой атылып каракан кетип чачылып мына ошондо калың журт тусту жакка качырып качырганын көргөндө кайнап жаткан Кытайлар акылынан адашып Ерманаска таңданып атаган ат куудүйүндө кылымды жеңчи ер экен телегейи тең экен кыйналбай турган жанбы деп мына ошондо карачы кыйын турган камбы деп Кытайлардын баарысы акылынан ажырап качып калган кез экен акылынан көп Кытай шашып калган кез экен аркасынан караса Манастан азыр кемминби деп ошондо баякы качып калчы менминби деп ошондо бир эки казактардын эркекчө айбаты журттан бөлөкчө алдындагы көк аллага камчы уруп оң тетири теминип каарданып бакырып толкуп жаткан Кытайдын чаң асманга сапырып алда кирди жол менен бер жагына караса көк ала калкан ойноткон көк tulbarатын сойлоткон касиеттүү бакайган каарданып чамынып арыстандай чамынып Кытайга кирип качырып чоң урушту салыптыр бер жагына караса кыргыл баштап карысы кырчоронун барысы бири миңге тийгендер пилдерисин кийгендер жалгыз санга тийгендер жарагын темир кийгендер айкырып уруп салыптыр толкуп жаткан Кытайды тоон бузуп алыптыр мына ошондо акуншасың өлгөндө о дүйнө жүзүн көргөндө кандарынын барысы Акын Бешим канынан канатынан кайрылып Акын Бешим канынан турган экен айрылып мына ошондо барысы туш жакка качыптыр аманат жанын кыйнаптыр чынма чын деп ыйлаптыр Акын Бешим канынан айрылганда көрүптүр көрбөгөндү көрүптүр талада боздоп өлүптүр мына ошондо Ерманас толкуп жаткан Кытайдын ошондо түбүнө эле бүгүн жетиптир.